Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жана көрүүчүлөрү. Бардыгыңыздарга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы аталышындагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгын жарыялаган. Андыктан мамлекеттик тилди жайылтуу жана кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовго байланыштуу иш-чаралар боюнча Жалал Абад облусунун Аксы райондук сотунун эмгек жааматы өз өнөрлөрүн тартууламакчы. Бардыгыңыздардын иштериңиздерге ийгилик, ден соолук, узун өмүр каалайм. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, тарых жазып улутубуз таанылган, жаша эне тилим түбөлүп, өлүбөсүн карада салтта канталган. О жараткан кутман тилин бергенсиң, кыргыздарга кыргыз жаап бергенсиң, кандай сонун кыргыз тили даңышман, кыргыз жерин кыргыз эгиптелгенсиң. Кыргыз тили кадыр бактуу ыйык тил, улууларынын насааттарын угуп бил, кыргыз тилде сүйлөп жана жазабыз, кыргыз тилин өз мойнуна тумар эл. Окуп иштейм кыргыз тилде ойлоном, ырлар жазып сен жөнүндө толгоном, кыргыз тили жан дүйнөмдүн байлыгы, урмат сыйда өйдөлөтө орнотом. Чыңгыз Айтматов жөнүндө ырсаптар жазган Кубанычбек уулу Нурсултан автордун аткаруусунда. Дүйнөгө бир келдиле залкарадан, жаш кезинен чыгармага таштап карам. Сен жазгансың чыгармаңды өтө кенен, сен болгондо улантмаксың дагы терең. Мен гүлгө жалгыз келип байралдым, тургуздум махабаттын байгы балын, жаштыгым татал жолдон жаңылышым, долундун канатымды кайрып алдым, жаштыгым татал жолдон жаңылышым, долундун канатымды кайрып алдым. Томдан көп биздин күндөр өткөн, келер мен аман болсун да бир көксүм. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп, баратам бакыт издеп бир көздөй. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп, баратам бакыт издеп бир көздөй.
балбан билек жигиттер, наздуу сурдуу кызы келер. Кана эмесе, самандарыбызды жыйнап, buğdaylardı sapıralı. Kan emese. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Soğuş! O Elcut! Soğuş! Soğuş baştaldı! Ay Katugунай, soğuş deybi? Ay Kudaya, emne degen soğuş? Soğuş kattan ağız mı? Emne degen soğuş, ay! Targıçtaki soğuş baştaldı da! O Elcut! Emne degen sumduk! Oğlum, Maysalbegim, seni soğuşka jönөтпөөгө argan barбы? Balam, ata mekeningdi korgop, düşmandarыңды kıyratıp, жеңиш менен аман эсен кайтып кел. Каралдым. O bapa, buyrusa жеңиш менен kaytıp келербиz. Koş, koş apake. Koş oğlum. Koş, karaldım. Apake, ak sütüңдөн aylanayın apakem. Men senin kanday kişi ekeningdi bilbesem, bul katты жазбайт болчумун. Senin akılmandığına, kayratыңа, senin güçüңe işenip жазып olturam. Oşunse da emne dep düşündürüp, emne dep aytууга söz taба албай, алакандай акпаратты тиктеп olturgan кезим. O bapa, sözsüz meni tuura deyersin. Antse da, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Balam, kantты өз өмүрүңдү өзүң кыйдың. Адамга бир гана жолу берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантты эле коштошуп кете бердиң. Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум. О бапа, энесиң. Senin bul surooңа тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып, жок кылууга милдеттүүбүз.
Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таантып, окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Bir saаттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын таллуу жерине барып, аны кыйратып, өзүмдө жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн бардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, мен бир эки апа десем да, кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн. Бул жөн эле өлүп берүү эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жат угулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанамын. Мени жоктоо апа. Менин артымда туягы калган. Жоктебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жоодурган көздөрү ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга үйрөткөн биринчи А тамгасы ошол мен. Мен деп билип жүргүн апа. Ыйлаба. Апа, эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош. Түбөлүккө кайыр кош. Кош карааныңдан айланайын алатоо. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.